Саламатсыздарбы? Бүгүн биз маалымат маданияты жөнүндө түшүнүк алабыз. Маалымат маданияты бул маалыматтык жана коммуникациялык технологиялар жаатындагы билим жана көндүмдөр, ошондой эле бул чөйрөдөгү укуктук жана эстетикалык стандарттарды билүү. Маалымат маданияты адамдын ар кандай чыгармачылык жөндөмдөрүнүн жемиши. Маалымат маданияты төмөнкү аспекттерде чагылдырылат: техникалык шаймандарды колдонууда, телефондон жеке компьютерга жана компьютердик тармактарга чейин, өз ишмердүүлүгүндө компьютердик маалымат технологияларын колдоно билүү, анын негизги компоненти көптөгөн программалык продукталар болуп саналат. Ар кандай булактардан, мезгилдүү басылмалардан жана электрондук байланыш тутумдарынан маалыматтарды алуу, аларды түшүнүктүү түрдө берүү жана натыйжалуу пайдалана алышат. Маалыматты аналитикалык иштетүүнүн негиздерине ээ. Ар кандай маалымат менен иштөө жөндөмүндө, өз ишмердүүлүгүндө маалымат агымынын өзгөчөлүктөрүн билүү. Маалымат маданиятынын өнүгүү факторлоруна адамдардын интеллектуалдык өнүгүүсүнүн жалпы деңгээлин аныктоочу билим берүү тутуму. Адамдардын маалымат алуу, берүү, сактоо жана пайдалануу мүмкүнчүлүгүн аныктоочу маалыматтык инфраструктура. Заманбап маалымат технологияларын колдонууда адамдардын материалдык мүмкүнчүлүктөрүн аныктоочу, өлкөнүн экономикасын өнүктүрүү, буларга компьютерлер, телевизор, электрондук байланыштар жана башкалар кирет. Маалыматтык коомдо жигердүү жана жемиштүү жашоо үчүн маалымат маданиятына бала чагынан үйрөнүп башташ керек. Маалымат маданиятын калыптандырууда да китепканаларда чоң ролду аткарышат. Биздин мезгил маалымат доору деп аталат. Заманбап адам окуу, жазуу, сүйлөө жөндөмүн гана билбестен, маалымат алуу мүмкүнчүлүгүн гана түзбөстөн, ошондой эле аны баалоо жана колдонуу, пайдалануу кылуу мүмкүнчүлүгүн берет. Китепканалардын алдыңкы милдеттеринин бири окурмандардын көз карандысыз китепкананын колдонуучусунун жөндөмүн калыптандыруу, маалымат маданиятын, окуу маданиятын калыптандыруу болуп эсептелинет. Окурмандардын маданиятын калыптандырууда китепканалык сабактардын ролу жөнүндө биз кийинки сабакта карап кетебиз. Силерге суроо: маалымат маданияты деген эмне? Маалымат маданиятынын өнүгүү факторлорун эмне түзөт?